Ушул бес мына семинарларды өткөзүп жатканда көпчүлүк дыйкандардан биз суроо салып ошол сураган мезгилде көпчүлүгү ошол 1 гектар жерге 800 килограммдан 2 тоннага чейин селитра берип атат. Андан азоттук жер семирткичтерди. Андан сырткары ушул биз бир дыйкан айтып калды, 10 сотукка 400 килограмм бердим эле, жердин баардыгы тең кумга айланып калды деп. Эми эң негизгиси биз ушул баардыгы эле азоттук эле эмес, башка жер семирткичтердин баардыгын тең топуракка берген мезгилде анализ алып, анан ошол анализдин негизинде беришибиз керек. Бул азоттук жер семирткичтер биринчиден топуракта гумус деген зат болот, ошол гумустук затты бузат. Андан сырткары топурактын ичинде ушул гумификация же болбосо тамырларды чиритип, ошону азыктуу бөлүк кыла турган микроорганизмдердин баардыгын өлтүрүп жатат. Андан сырткары өсүмдүктү өсүшүн тездетет, а бирок өсүмдүк өскөн менен ошол нитраттар өтө көп болот дагы, өсүмдүк сакталбайт көпкө. Негизи бул өсүмдүк эгерде азоттук жер семирткич көп болсо дагы өсүмдүк жакшы түшүм бербейт.